Мен Садыр Жапаровду колдоп келем. Анткени ал улуттук маселе болгон кумтөрдү көтөрүп келатат. Мен улуттук маселе болгон үчүн келдим бул жергечи. Мен Текебаевди колдогону келген жокмун, ачык эле айтып коеюн. Мен Садыр Жапаровду колдогону келгем. Могул жерде булар жогорку кеңеште буларда трибуна турса дагы, ошол трибунаны колдонбой булар. Ал жерде жогорку кеңеште суу жүрөк болуп, бок жүрөк болуп отурушат. А могу жерге алып элден микрофон талашып атат. Ушул кантип болсун? Биз аларды жогорку кеңешке эмне үчүн шайладык эле? Улуттук маселелерди көтөргүлө, уранды көтөргүлө, кыргыз нефти газ сатканды токтоткула, кыргыз темир жолун бергенди токтоткула, РСКны бергенди токтоткула, Айыл банкты бергенди токтоткула деп оларды жогорку кеңешке өкүл кылып шайлаганбыз, туурабы? Эл өкүлү кылып. А булар унчукпай отурушат азыр. Мен ушуларды айтмакмын, микрофон берсечи, мен жазылганмын ал жергечи. Айке, мындай. Анан бул жерде буга чейин айтылбады беле. Атамекен менен Экинчил партиясынын эки кошул баягы чогуу болот, митинг. Чогуу болот деп айтылган, бирок азыр айтып атпайбы, булар өздөрүнчө тизме менен келип алып болду. Мындан кийин биз силерге эч нерсе сөз жок деп атат. Ошон үчүн мен жанымга шаятат. Булар анча эле трибунасы бар. Трибунадан учпай отурушат. А могу жерге алып бизге келип алып микрофон талашат. Сахнаны ким уюштурду эле? Эки тарап уюштурду эле? Эки тарап уюштурган, бирок бир жактын сөзү бир аягына чыгайын деп эле калды эле. Садыр Жапаровду колдогондордун сөздөрү аягына чыгайын деп эле калган болчу. Аягына чыкпай калды.